Автобуста аялдар чашташты. Жагымсыз окуя Бишкектин Жибек жолу менен Алматы көчөлөрүнүн кесилишинде турган номер 2 автобустун ичинде болгон. Сот үстөйүнгө тараган видеодо жаңжал 63 жана 34 жаштагы аялдардын ортосунда оорун талашуудан келип чыкканы айтылат. Күбөлөр милиция чакырышкан. Бул окуя боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалды. Урматтуу туугандар, интернет желесинде ушул Бекболот Турдуш инебиз боюнча өтө негатив маалыматтар тарап атат. Эми резонанс болгон жокко, бирок тарап атат. Баягы бирөөнү алдап 5000 алып коюптур, 2000 алып коюптур, бирөөнүн телефонун урдап коюптур депчи. Мен көрүп өтө капа болуп атам. Себеби мен Бекболотко капа болгон жокмун, анткени бул жаш жигит эмне кылып атканын өзү деле билбейт. Экөөбүздүн перепискаларыбыз бар эле, мен аны чыгарым келбей атат. Мен деле далай бул балага акча которгом. 2000 сом, 5000 сом, 1000 сом ар кайсы нерсени шылтоо кылат. Мен бирок билчүмүн, что ал сөздөрү ары каттап суу кечпейт, бул жөн эле мындай муктаждык болуп атат окшобойт деп мен жакшы күмөн менен эле берип койчу элем, бирок мынчалык обширный көбүнөн акча жыйнап бергенин билбептим. Ошондо мен берип атканда деле өзүм баягы ниетимде ушул бала ушундай жаман жолго түшпөсүн. Эми бул бала балагаттан эмелетти окшойт. 2000 сом, 1000 сом бул бала үчүн жакшы эле акча да, мисалы айына 10-15 миң сом коротсо болот. Бирок мен айтайын дегеним, бул баланы убагында хайп кылып элге тааныткан блогерлер, бир тууган досторубуз, агайыныбыз бар. Ошолорду көргөндө мен аябай капа болгом. Мен бул жигит менен бир да видео кылган эмесмин. Анткени баланын жаштайынан фитратын бузбаш керек. Бала жаштайынан окуш керек, ата-энеси менен тарбия алыш керек. Эгер ата-энеси жок болсо, бир туугандардан тарбия алыш керек. Мектепте билим алыш керек, ага эжекелерден окуп, талим тарбия алыш керек. Анан бала бар бала. Фитраты ошол баштайынан бузулуп калса, ал баланын келечеги өтө кооптуу болуп калат да. Бул бала аң сезим менен туюп жете албай атат. Бунун келечеги эртең кандай кыйын болорун. Буга ушундай хайп жашоону, ушундай жеңил жашоону үйрөткөн башында ошо блогерлер болуп калды да. Аны мындай форматта чыгарбаш керек эле. Бул бала башында азан айтып, атасына жардам берип, сонун мындай Куран окуп жүргөн бала эле да. Кийин эле карасам бирөөлөр менен тансага түшүп, бирөөлөр менен хайп кылып, бирөөлөр менен баягы эркекке жарашпаган видеолорду чыгарып отуруп эле элге таанылып кетти. Мен ошону капа болгом. Баланын фитратын жаштайынан бузбаш керек эле депчи. Ошого урматтуу бир туугандар, урматтуу блогерлер бирөөнү элге таанытып атканда, жаш балдарды видеого чыгарып атканда, ал баланын келечегин, фитратын, талим тарбиясына зыян келбегидей деңгээлде контентке тарткыла. Болбосо мынтип элге таанылгандан кийин эртең бул баланы ооздуктай албай каласыңар. Ошон үчүн силерден сураныч, баланын жаштайынан талим, табият фитратын бузбагыла жигиттер. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.